Намаз окуп, орозо кармап, умрага барып, ажылыкка барып, мына ажылык күндөр келе жатат. Ажылыкка барып келгенден кийин ошол ажылык болдубу? Окуган намаз болдубу? Кармаган орозо болдубу? Аны кайдан билсек болот десек, көпчүлүгүбүз ойлойбуз, аны акыретте билебиз. Кимдин намаз болду? Кимдин умрасы кабыл болду? Кимдин орозосу кабыл болду? Аны акыретте билебиз. Мен өзүмдүкүн да акыретте билем, башкалардыкын да акыретте билем деп ойлойбуз. Жок. Акыретте билгенде кеч болот тууганым. Акыретте барганыңда намазың кабыл болбо десе, ажылыгың, умраң кабыл болбо десе, ал учурда билгениңиз сагын, билбегениңиз сагын сизге эч бир пайда бербейт. Проблемаңызды чечпейт. Ушул дүйнөдө хаким болгон, данышман болгон Алла Таала аламаттарын, белгилерин коюп койгон. Намазың кабыл болдубу же болбодубу? Жанагы мисал машинени заправка алып барып, заправканы толтурсаңыз, жана датчиктен көрөбүз да. Датчик көтөрүлсө, бензин куюлду дейбиз. Ордунда эле тура берсечи, кайра айтабыз тиги жака барып. Куюп койгула деп. Туурабы? Ошол сыяктуу сиз намаз окугандан кийин, ажылыкка барып келсеңиз, умрага барып келсеңиз, ушундай бир ибадат кылсаңыз, ушул дүйнөдө Алла Таала аламатын көр дейт. Белгисин карап көр дейт. Кабыл болгон белгилерди мен коюп койгом ушул дүйнөдө дейт. Ошолорду тапсаң, алхамдулилlah, кабыл болуп жатат кылган ибадатың. Таппай жатсаң, анда башкарттан намазыңды кара дейт. Алла Таала Кур'анда айтат: албетте намаз силерди жамандыктан тыят дейт. Мункар жана фахша, уяттуу болгон иштерден, тыйылган жаман харам иштерден намаз силерди тыят дейт. Эми намаз окуп жатабыз. Кечки 5 убакыт. Нафилдар менен кошуп окуп жатабыз. Бирок биз Алла тыйган нерседен тыйылбай жаткан болсок, баягы эле күнөөлөрдү аткарып аткан болсок, анда ушул жерде бил дейт. Кыяматка барып билбесен, ушул жерде бил, намазың намаз болгон жок дейт. Намаз болгон жок. Намаз жөн эле бир адатка айланып, адаттан улам окулуп жатат. Ал чыныгы намаз болсо дейт. Кудай Таала айтат: жамандыктан сени тыят, күнөөдөн тыят дейт. Эгер бензин таза бензин боло турган болсо, машинеңиз жүрөт. Булкубай, жулкубай, жакшыркай жүрөт. Бензин суу аралашкан болсо, начар бензин болсочу, машина же жүрбөйт, же жүрсө дагы булкулдап, жулкулдап, башкача жүрүп калат. Дароо айтабыз, бензин жаман экен деп. Куду ошол сыяктуу намаз эгер жамандыктан тыя албай жаткан болсо, анда ушул дүйнөдө бил дейт, сен намазың намаз боло албай жатат дейт, пендем дейт Алла Таала. Себеби намаз бул жамандыктан тыйыш керек дейт.